Өлкө аймагындагы акыркы жаңылыктар менен тааныштырып, кабар маалымат программасы студияда мени Кыбыладанова. Саламатсыздарбы? Алгач күндүн кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Президенттин кеңешчиси Дастан Догоев 5 сааттан бери УКМКда суракта отурат. Ага адвокат керек экени айтылууда. Батукаевка жалган корутунду чыгарган Макимбетов камакка алынгандан бери бейтаптарга операция жасалбай калган. Бүгүн дарыгерлердин жакындары нааразычылык акциясына чыгышты. Журналисттен кечирим сураган ишкер Жалил Атамбаевдин жашырылган салыктары төлөнөбү же тийиштүү органдардын аракети солгундайбы? Жалал-Абад шаарындагы баатыр энелерге 200 сомдон акчаны кала бийлиги чогулткан эмес. Мындай билдирүүнү бүгүн баатыр энелер айтып чыгышты. Президенттин кеңешчиси Дастан Догоев 5 сааттан бери УКМКда суракта отурат. Ал адвокат керек экени айтылууда. Бул тууралуу интернет саясатынын жарандык демилгеси Коомдук фондунун жетекчиси Таттуу Мамбеталиева билдирди. Саат 11-де УКМКдан 2 кызматчы келип, документти көрсөтүп, эшикке алып кетишкенин маганы менен чогуу иштегендери айтып беришти. Саат 16-га чейин эч маалымат жок болду. Азыр адвокат жөнөп жатат. УКМКга деп билдирген. Быйыл 22 февралда биометриялык паспортко бланк даярдоо боюнча өткөрүлгөн тендерде мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлдөрү өз пайдасы үчүн мыйзам бузуп, өздөрүнө тыгыз байланышы бар компаниянын кызыкчылыгы үчүн иштешкен деген негизде сотко чейин өндүрүш башталган. Тендер өткөрүүгө түздөн-түз тиешеси барлар катары жалпысынан 15 адамдын аты жөнү аталган. Алардын арасында мамлекеттик каттоонун мурунку төрагасы, президенттин кеңешчиси Дастан Догоевдин да аты бар болчу. УКМКнын расмий өкүлү Рахат Сулайманов Дастан Догоев кармалганын четке какты. Кримтөөл Азиз Батукаев айкыз дартка чалдыкканы тууралуу жалган аныктама берген деген негиз менен онколог дарыгер Эмиль Макимбетов камакка алынган. Анын адвокаты президенттикке кайрылып, дарыгерге карата териштирүү калысы өтүшүн суранса, рак илдети менен жабыркаган балдардын ата-энелери Макимбетовго камакка алынгандан бери бейтаптарга операция жасалбай калды деген нааразычылыкка чыкты. Батукаевди жалгыз чыгарып жиберүүгө бул дарыгердин алы жетет беле? Суроо ачык бойдон теманы кабарчы узулантат. Балдар онкологу Эмиль Макимбетов Кримтөөл Азиз Батукаевга рак диагнозун койгон деп шектелип, лаборатория кызматкери Ирина Цопова экөө кече жакын деле номер 1 убактылуу кармоо жайына киргизилген. Бул Батукаевдин чугулгандуу иши киттерден эмес, чабактардан башталдыбы деген суроого жем таштады. Ал Батукаевдин маселеси бул ошол убактагы ким жанагы жаза аткаруу кызматын ГСИН деп коебуз, ошолорду ким башкарган? Мисалы, ошол эле ГСИНди башкарып Батукаевга жардам берди качышына деп шектелгендер азыр мына менин жанымда бу жерде отурушат. Мына ошолор жооп бериш керек. Ошолор азыр ак карга болуп, өздөрү парламентке келип алып, биз депутат болуп алдык, эми биздин ишибиз жок, жөнөкөй врачтар камалсын деген туура эмес. Мына депутат болосуңбу, башка болосуңбу, мурдагы баскан жолуңа жооп беришиң керек. Мына ушулар бүт баарын ушулар жасаганда, мисалы, анан эми бир-эки врачты камап коюп, анан биз ушул адилеттүүлүккө умтулуп атабыз деген туура эмес. Өсмө ооруга чалдыккан балдардын ата-энелери болсо, Макимбетов онкологиялык ооруга кабылган балдарга операция жасаган жалгыз хирург экендигин белгилешип, аны үй камагына чыгарыла деген талап менен митингге чыгышкан. Мен өзүмдүн жекече оюм боюнча, эсли мындай күнөөсү өтө чоң болбосо, мындай качпай турган эми кайда качмак эле. Мен оюмча үй камагында деле баягы жатып, суроо допроско, эмне там следовательга барып турса болмок деген ойдомун да. Анан ал кандай, эмне кылганын эми анын чынын айтканда закон түрүндө сот тарабынан күнөөсү барбы жокпу билинет го деп ойлойм. 6 жыл мурун абакта олтурган Азиз Батукаев атайын жалданган чартердик рейс менен Чеченстандын борбору Грозныйга учуп кеткен. Нарын шаардык соту анын бошотулушун дарыгерлердин негиздемесине таянуу менен бошотушкандыгы менен түшүндүрүшкөн. Соттун чечими бул врачтын заключениянын негизинде каралат. Ошон үчүн бүгүнкү күндө туура эле баратат го дейм. Анткени эгер сиз айткандай болсо, ал показаниясында ачыш керек. Заказ болгон же чындык деп. Учурунда айрым жаштар уюмдары кээ бир мамлекеттик органдардын жетекчилери Батукаевдин бошотулушун мыйзамдуу деп аташкандыгын сынга алып, парламентте анын таламын талашкандыгына нааразычылык билдиришкен. Мындан улам ошол кездеги вице-премьер-министр Шамил Атаканов, башкы прокурор Аида Салянова, жаза аткаруу кызматынын жетекчиси Зарылбек Ырсалиев жана акыйкатчы Турсунбек Акундун кызматтан алынышын талап кылып чыгышкан. Билбейм, ал жөнөкөй бир катардагы врачтар менен күрөшүү бул мындай адилеттүүлүккө же криминал менен күрөшүү деп эсептелбейт да. Күрөшөм десе, мына ачык турат ошол жерде.
мурдагы ошол МВДда уюшкан кылмышка каршы күрөшүү боюнча Рафик Мамметалиев деген бар. Ошол кишини чакырып сураса, ошол киши бүт айтып берет. Бүт айтып берет. Мына Зарылбек Рысалиев деген депутат чалып эмнени суранган, кимдерге тийбе деп суранган. Мына ушулардын ошол окшогондордун аттары чыгат мисалычы. Врачтарды камоо менен менимче мындай маселе чечилбейт деп ойлойм да Батыкаев боюнча. Депутаттык комиссия атайын ушуну изилдөө кылып, аэропорттон видео тасмаларды алып, ошол жерде көрүнгөндө тиги жаза аткаруу органдардын жетекчилери ошол учурунда жүргөн. Мына ушул иш аркылуу иштен кеткен Турсунбек Акун күнөөнү медицина кызматкерлерине оодарса, жаза аткаруу кызматынын мурдагы төрагасы Зарылбек Ырсалиев бул иште өзүн ак кылып көрсөткүсү келет. Башкалары да жоопкерчиликти өзүнө алгысы келбейт. Юрист Бекбосун Бөрүбашев жалгыз дарыгерге дооматты оодарып коюу акылга сыйбастыгын айтат. Мен билгенден ошол убакта зычу болгондо, мисалы үчүн могу эки айтылып аткан эки врачты жогорку кеңешке мен билгенден чакырышкан эмес. Ошол убакта акыйкатчы, ошол убакта баягы жаза аткаруу башкармасынын башчысы, ошол убактагы башкы прокурор 3-4 эле тиги адвокат болушкан ак үйдө тиги жогорку кеңештин чогулушунда. Ошон үчүн алардын үчүн чакырбайт. Алардан баштабайбы. Өздөрү баягы булар мындай да баягы тиги карга карганын көзүн чокайтып болуп, өздөрү бири-бирин акташып, жакташып, анан майда барат баягы байкуштарды баса калып, ошолор менен мына эми коррупция менен күрөшүп атабыз деп атпайбы. Бул деген эми уят. Ошол анализдердин баардыгын жыйынтыгын алып туруп, анан ошол жана комиссия, Минздрав түзгөн комиссия отуруп алып, анан бирөө председатель болот, калгандары оюна айтышат. Мына ушул стеклону көрдүк, анализди көрдүк. Мунуга ошол рак экен деп туруп, анан кийин председатель анан кол коюп бериш керек. Эми ошол эрежелер баардыгы сакталганбы? Маселе ошондо болот. 5 жылдан бери ушул маселе көтөрүлбөй туруп, анан кийин башында эле ошол врач справкага кол коюп берип, ошол справканын негизинде тиги киши чыгып кетти деп негизги күнөөкөр катары камап койгон өзүмө жакпады. Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева бул жерде жалаң эле судьяларды күнөөлөөгө болбойт десе, айрымдары ак халатчандарды коргоп чыкты. 2 дарыгер камакка алынды. Анда калыстык кайда? Ошол кездеги саламаттыкты сактоо министри, жаза аткаруу башкы башкармалыгынын төрагасы, акыйкатчы, башкы прокурор болуп иштеп тургандардын жоопкерчилиги кайда калат деген суроо коомчулукта басымдуулук кылууда. Алтынбек Бектуров, Алымбек Бектурганов, 7-канал, Бишкек. Оппозициялык маанайдагы ачык саясат гезитинин жогорку кеңештин депутаты Кожобек Рыспаев өзү тууралуу жарыялаган. Андай саясатчынын жеке саясий позициясынын жоктугун, ар кайсыл партияга улакча секирип жүргөндүгү баяндалган. Макала боюнча кадыр баркымашы келтирди деген жүйө менен 300 000 сом өлчөмүндө моралдык компенсация талап кылып, сотко кайрылган. Октябрь райондук соту арызды канааттандырып, сот кароо бүгүн болмок, бирок себептер менен 17 майга жылдырылды. Бул ачык саясат плюс гезитине болуп аткан кысым деп эсептейбиз. Анткени деген бизде Кыргызстан мамлекетинде жашап аткандан кийин биз сөз эркиндиги, демократия мамлекетте жашап аткандан кийин биз деген сөз эркиндигин колдошубуз керек, коргошубуз керек. Бул сөз эркиндигине кандайдыр бир жерде кысым келтирет десек болот да. Анткени эгер сот аныктай турган болсо, аны төлөп бергенге гезитте мүмкүнчүлүк болбойт да. Бул жабылууга алып барат турган кадам болот да. Ошондуктан мен ойлойм, биз сөз эркиндиги дегенде деле айрым бир бийликтеги, анан кийин жогорку кызматтагы саясий өкүлдөр ошо Кыргызстанда салыктан буйтаган ишкерлерге өкмөт кайдыгер карап, түгүл даяр далилдерди пайдалана албай жатат. Милициянын отставкадагы полковниги болсо, журналист Ыдрыс Исаковго карата доо арызын кайтарып, кечирдим деген жүйө менен мындан ары миллиарддаган акчаларды мамлекет казынасына төкпөй, көмүскөдөгү иштерин уланта берет. Мындай пикирлерди коомдук активисттер билдирип чыгышты. Себеби Ыдрыс Исаков Жалил Атамбаевдин салыктан качуу фактыларын тизмектеп, акчасын ала албай жүргөн ишкерлерди видео материалдар менен көрсөтүп берсе дагы. Ишкер Атамбаевга карата ийгиликтүү иштери токтотулган турат. Теманын жүрүшүн Нуржамал Баргыбаева айтып берсин. Жалил Атамбаев 24 апрель күнү Ош шаардык сотуна журналист Ыдрыс Исаковго каршы арыз жолдогон. Анда журналист менин аброюма шек келтирди, жалган маалыматтарды коомчулукка жарыялады деген өңүттө 50 миллион сом моралдык чыгым сураган. Ошондой эле журналисттин видео материалы үчүн Атамбаевдин көмүскөдөгү иштери тууралуу маалымат берген үчүн 2 жарандан дагы 5 миллион сомдон моралдык чыгым суранган. Кечээ болсо Атамбаев 3 жарандан тең доо арызын кайра кайтарып алгандыгы кабарланды.
Бул иш боюнча биринчи соттук териштирүү 17 майга белгиленген болчу. А бирок милициянын отставкадагы полковниги ага жеткирбей арызды кайтарып алууда. Жарандык кодекстин 221 беренесине ылайык, если доогер өзүнүн доо арызынан баш тартса, соттук териштирүүнүн токтотулуусу көрсөтүлгөн. Мунун негизинде жарандык доо токтотулат. Ишкер деп таансак болобу? Жок. Ыдырыс Исаков өзүнө карата жазылган доо арызды кайтарылып алынышын эмес, ири салыктан качкан ишкерге бийлик олуттуу көңүл буруп, татыктуу чечимин чыгарып берет деп күткөн. Ошол эле учурда көзөмөл органдардын алсыздыгын дагы баса белгилейт. Ушунча экономикалык кылмыштар болуп атат. Текшерүү органдары өтө көп. Биринин артынан бири барып текшерет. Мисалы, прокуратура бар, бир текшерсе, эсеп палатасы бар, бир текшерет, артынан Финпол бар, дагы бир текшерет. АКС бар, бир текшерет. Кыскасы, текшерүү органдары көп. Баягы койчусу көп болсо кой арам өлөт дегендей эле болуп атат да. Кана ошолор эмне кылып атат? Текшерип макул бирдемени чыгарып атабы? Чыгарган болсо анда журналистке аш калбаш керек эле да. Журналистке иш калбай эле калыш керек эле да. 2014-жылы Жалил Атамбаев Ош аэропортунун милиция бөлүмүн башкарып турган. Дал ошол убакта ишкерлерден $6 миллион акчасы каракталган. Жалил Атамбаев көп жылдардан бери мамлекеттин казынасына миллиарддаган акча төлөбөстөн ишкерлигин көмүскөдө гүлдөтүп жүргөнүн кайсы бир кызмат эмес, журналист иликтөөсүндө ачыктап берди. Демек, эми салыктан качкан ишкердин кадамдарына органдар юридикалык баа берүүнү унутпашы керек дешет массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү. Ыдырыс Мутаевич айтканда нанды ошол укук коргоо органдарына, фискалдык органдарга даярдап берди, ошону дальше жеп, алар ачыктап кетиши керек да. Бул жерде деген Жалил Атамбаевди калкалап аткан укук коргоо органдарына юридикалык баа берилиши керек. Салыкты эмне үчүн ушул күнгө чейин текшербей жүргөн салык органдарына баа берилиши керек. Бийлик даяр фактыларды көрбөгөнгө алып, үн катпай жатканы дагы өзүнчө маселе. Каржы полициясы Жалил Атамбаевга карата кылмыш ишин козгоп, ошол боюнча жымжырттыгы өкүм сүрүп калды. Эң биринчиден паракорлор менен күрөш алып барабыз деген Кыргызстандын бийлиги али күнгө чейин салыктан качып жүргөн ишкердин былыктарын ачыктай албай жатат. Ыдырыс Исаков бир чоң китти кармап берди эгер билсек. Салыкты төлөбөгөн мындай китти башка өлкөдө давно кармап мыйзам чегинде чарасын көрмөк. А бизде мурдагыдай миллиарддаган акчаны өлкө казынасына төкпөй, өз билемдик кылып жүргөн мындай эр куулдардын мал мүлкүн конфискациялап, өздөрүн абакка тыгуу керек. Качанга чейин беспредел уланат. Өкмөттүн да иши жок, кайдыгер карап отурат. Идирис алып чыгып көрсөтүп берди. Мына бардыгын факты менен. Ошону айтып атпаймынбы? Мен бүгүнкү күндө өкмөттүк комиссия, депутаттык комиссия, коомдук комиссияларды түзүп, алып чыгып, мынакей ачык айкын Кыргызстан боюнча көрсөтсө, андан кийинки ишкерлерге дагы сабак болот эле. Вице-спикер Аида Касымалиева чын эле ошол эле өкмөт, ошол эле депутаттар коррупцияга малынган ишкер маселесине кайдыгер карап, көтөрүп чыгышпаганын моюндады. Ошол эле Жалил Атамбаевдин маселеси 50 миллион сом ошол көмүскө экономикага кирет. Коррупция менен күрөшкө кирет. Биз дагы улам ар бирибиз сүйлөгөндө социалдык тармактарда ушундай маселе болуп атат деп сүйлөп калдык. Андай болбош керек да. Депутаттар өздөрү казып, өздөрү көтөрүп чыгыш керек. Өкмөт отчетунда көмүскө экономиканын деңгээли 24% түзөрүн айткан. Деген менен көпчүлүк талдоочулар 60%дан да өсүп кеткенин билдиришүүдө. Мунун айынан мамлекеттик казынага миллиарддаган акчалар түшпөй, айрым ишкерлер капчыгын кампайтып жүрүшөт. Нуржамал Баргыбаева, Темирлан Эрнеси уулу, 7-канал, Ош. Кыргыз жогорку кеңешинде ар кандай мүнөздөгү депутаттар бар эмеспи? Алардын ар бирине өзүнө жараша көтөргөн маселелери, айткан сөздөрү эл арасында ар кандай кабыл алынып турат. 120 депутаттын ичинен Камчыбек Жолдошбаев деген аксакал депутат да бар. Ал кишинин сунуштары менен демилгеленип чыккан ойлору да кызуу талкууларга жем таштап турат. Депутатты сындагандар менен катар колдоп, алкыш айткандар да бар. Камчыбек Жолдошбаевдин кандай сөздөрү, кандай аракеттери социалдык тармактарда тараган, кандай пикирлер айтылган, Өткүрбек Рахманов териштирип көрдү. Гиттер менен согушкандай, тигилер менен согуш керек. Жогорку кеңеште Камчыбек Жолдошбаев деген депутат бар. Ал парламентарий тууралуу жакшы да, жаман да сөздөр айтылып жүрөт. Жолдошбаевдин өмүр таржымалы тууралуу расмий маалыматка карап көрөлү. Камчыбек Жолдошбаев 1956 жылдын 6-июнунда Нарын облусунун Ат Башы районунун Кызыл Туу айылында туулган. Жогорку билимдүү 1978 жылы Кыргыз мамлекеттик дене тарбия институтун окутуучу адистиги боюнча бүтүргөн. Ал эми 2001 жылы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик педагогикалык университетин сыртта
Институттан окуп бүтүрүп, экинчи кесипке менеджер адистигине ээ болгон. Эмгек жолун 1973 жылы Нарын шаарындагы темир бетон чыгаруучу заводдо жумушчу болуп баштаган. Андан ары бир катар кызматтарды аркалап отуруп, 2005-2007 жылдары Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты болгон. 2016 жылдын 4 октябрында Өнүгүү Прогресс саясий партиясынын тизмеси боюнча 6-чакырылыштагы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты болуп шайланган. Камчыбек Жолдошбаев парламент трибунасынан көп деле байкалбаган депутаттардын катарында болчу. Бирок депутаттардын жумушка жөө жүрүп же коомдук транспорт менен келгенине уялганын айта коюп, атагы чыккан жайы бар. Уялам мен чын айткандачы. Кээ бир депутат кыздарыбыз, келиндерибиз, балдарыбыз жанакы маршруткадан түшүп, анан мындай жөө басып келет да. Анан шапкамды булдый басып көрүнбөй мен басып машина менен кирем. Ушул маселени көтөрүп чыгып, элдин баардыгына таанылдыңыз. Ансыз сизди эч ким тааныбайт эле. Камчыбек брат, мен болсо сиздей депутат бар экенинен аябай уялам. Келиңиз, чогуу уялабыз. Уялсаң, ак үйдүн 7-кабатынан секирип түш. Анан мандатыңды тапшырып коюп, үйүңдө жатып уяла берди. Бирок албетте депутат Жолдошбаев 7-кабаттан секирүүгө барган жок. Тетрисинче өкмөт жыйындарында катуу сөздөрүн айта баштады. Ал сүйлөп жатканда карап отурган чиновниктердин бирин ит атарга салыштыра койду. Мени карап атат, ит атардай болуп. Зачем так карайсың андай көз менен? Ит атарлар итти ошентип карашат да. Ой Камчеке, эмне эле деп жатасыз? Сөзүңүзгө эч ким түшүнбөдү болуш керек. Эми дагы уяласыз да. Оба, Камчыбек Жолдошбаев дагы бир нерсеге уялгандай, тагыраагы нааразы болгондой пикирин билдирип чыкты. Бул ирет эл өкүлү сыналгыдан сулуу көрүнбөй жатканына кейди. Анын айтымында башкалардын жүзү тунук көрүнөт да, негедир Камчыбек мырзанын жүзү кызарып көрсөтүлүп калат. Мирлан, могу телевизордон берип атат. Кээ карап көрсөң, мурдун кып-кысыл кылып, борозонун маалында карап көргүлөчү. Сизди болсо жакшыраак кылып көрсөт. Мурдун кызыл болсо камерада эмне күнөө? Ушу кишини Рахман Разыковдун тобуна кошуп койсоң, куп жаратта. Накта артисттин өзү. Уялчаак адамдын мурду кызыл болот байкесе. Башка жумуш кылыңызчы, чын жүрөктөн суранам. Башка жумуш кылуу сунушу кабыл алынды өңдөнөт. Тагыраагы пайдалуу жумуш. Жолдошбаев мырза Нарындагы өзүнө менчиктештирилген эски имаратты айылдык мектеп катары пайдаланууга берди. Бул уялчаак Акталадагы турук кенин коргоп калыш үчүн берип жатат. Элди алдап, элдин имаратын менчиктеп, элге кайра берип жатат. Ойлонгула Актала. Берсе да жаман, бербесе да жаман. Шүгүр кылганды үйрөнөлүчү туугандар. Бергени го жакшы деңизчи. Бирок эми ушул аракети үчүн мактоого алайын деп турганда, депутат Камчыбек Жолдошбаев тарабынан дагы бир өзгөчө сунуш айтыла калды. Бул ирет эл өкүлү карышкырларды танк менен атууну сунуш кылды. Эми карышкырды танка менен эле ата бербейби? Күлүп атып ичим эзилип калды. Ушул сөздү 5 жашар бала да айтпайт. Куудулдар ушул кишиден сатира сурагыдай. Куудул эле бул камчыке. Тапкан сөзүн кара. Куудулдар гана эмес, жалпы эле эркектер ушул депутаттан айымдарга мактоо айтууну үйрөнүшү керек дегендер бар. Анткени Камчыбек мырза Жогорку Кеңештеги кесиптеши Элвира Сурабалдиеванын жакшынакай экенин сөз ичинде айтып өткөн. Биздин бул жерде Сурабалдиева деген депутатыбыз бар, жакшынакай. Аны чорный пиар кылып. Тоба, элдин камын ойлобой, каяктагы жакшынакай депутаттарды эле ойлоп жүрөт экенсиз да. Бул байкебиз Жогорку Кеңештин абдылдасы болдуга. Же Чыпалак Баатырдын байкелери болбойт бекен. Депутат Жолдошбаев көп аялдуулук маселесинде көңүл сыртында калтырган жок. Бул маселе көпчүлүктү түйшөлтүп, номер 1 көйгөйгө айлангандай көрүнгөнбү айтор Камчыбек мырза бул жагдайды жайгарууну сунуш кылды. Законго ылайыкташтырып бериш керек да. Кээде 3 алып жиберип атат. Кээде 4 алып жиберип атат. Эй, депутаттар, катын алганды коюп элди ойлогула. Чек араны чечкиле. Проблема жок бу катындан башка. Жинди келтиресиңер да. Уялып олтуруп тапканыңар ушулбу? Көп аял алуунуга көтөргөнү мейли, бирок жеке маселелерди чечип алуу зарыл экенин бул аксакал депутат жакшы билиши керек эле. Ошондо балким андан акчага күйгөнүн айтып чырдагандардын сөгүшүн укпайт беле. Анан дагы интернетке видеосу тарап, көпчүлүктүн сынына кабыл башы толук мүмкүн эле. Тасмадагы бул жарандардан канча аласа бересеси бар депутат өзү чечип алар. Бирок Камчыбек Жолдошбаев карыздан кутулууну туура көргөн инсан экенин көрсөткөн. Өзүндө эмес Кыргызстандын карызын төлөөгө салым кошууга чакырган депутат да дал ушул киши. Благотворительный кылабы, жана байларбы ушулар акырын билгизбей, өзүңүз акча топтоп Кытайдан кутулалы. Акыл эс кирип калганго буга, азамат. Бар экенсиз го, уялчак байке. Мына эми сыйга татыктуу сөз сүйлөдүңүз. Ден солукту караңыз байке. Энтигип сүйлөй албай калыпсыз. Если биз көбүрөөк айтсак, же туура эмес айтсак, кечирип койгула. Өткүрбек Рахманов, Шерзат Эгембердиев, 7 канал.
Жалал-Абад шаарындагы баатыр энелерге 200 сомдон акчаны кала бийлиги чогулткан эмес. Мындай билдирүүнү бүгүн баатыр энелер айтып чыгышты. Кечетен тарта социалдык тармактарда энелерди сыйлоодо 200 сомдон алынып, ага акчолук салынган деген билдирүүлөр таркаган. Окуя өткөн жылы июнь айында болуп, андагы маселе эми гана айтылып олтурат. Окуя тууралуу ой-пикирлер кийинки материалда кеп болсун. 2018 жылдын июнь айында шаардагы аймактык кеңештин турайымдары 7 баатыр энени сыйлаган. Анда акчолук менен роза гүл берилген. Бирок ал учурда катышкан баатыр энелер ыраазычылыгын билдирип тим болушкан. Жашым 43, мен 8 балам бар. Ушул баатыр эне сыйлыгын алганыма абдан кубанычта болуп жатамын. Ушул баардык кыргыз элин ушу баатыр эне болушу менен чакырамын. Бир жылга жакын убакыт өткөндөн кийин баатыр энелердин бирөөсү 200 сом акча алып, өзүбүздү сыйлаган деген маалыматын таратты. Ошо сыйлыкты тапшыраарда ар бирибизден ушу 200 сомдон акча алып жолука деп. Андан тышкары гүл алып келгиле деди. Бул окуядан кийин көпчүлүгү шаар бийлигин туш тараптан сынгала баштады. Бүгүн болсо айтылгандарды жокко чыгарып, уюштуруучулар менен саамалыкка катышкандар өз ойлорун билдиришти. Анда эч кандай акча чогултуулар болбогон деп айтышууда. Келип могул жерге мейит келди, арыз келгенден кийин куттуктап, бизде эшикке чыгып да интервью алып, анан баатыр энелердин эң жашы бул экен, кайненеңиз эң чоң бул экен деп жашынакай кылып жолук салып, мына жерден гүл беришти, эшикке чыктык, кеттик. Бул акча тууралуу эч кандай эме болгон эмес, эми билбейм саясатта кандай эме кылып атышат, эми чындап эле уят да, мына чыгып турсачы. Бул мэриядан бизге приказ берилген жок. Эч ким айткан жок. Курманбекти кошкондо 5 управанын аялдар кеңешинин төрайымы ушундай инициатива көтөргөнбүз. Биз өзүбүз да таң калып атабыз. Эми башка иш жок, баштан аялдардын ишине киришкен эми туура эмес иштер болуп атат. Жалал-Абад шаардык мэриясынын уюштуруу бөлүмү болсо баатыр энелерди сыйлоодо кала бийлигинин такыр тиешеси жоктугун айтууда. Болгону аймактык башкаруу турайымдары акчолугун өзү камдап келишип, тапшыруу аземине гана шаардын мэрин чакыртышкан экен. Бул чектен ашып саясатка айланды деп капалуу. Бул жөнүндө жетекчилик билбейт. Себеби мен аялдардын көңүлүн көтөрүүн дайыма булар жолук салып чыгып кетчү да берден. Ошондой маанилде кетсин деген ойдо эле аялдар кеңештери өздөрүнүн жанынан жолуктарды алып келип, анан биз жашыл чачар арбасынан гүл алдырып, ушуну уюштурганбыз. Негизи ушул. Анан бүгүнкү күндө бул нерсе саясат болуп кетиши, конечно, ар бир аялдын аброюна шекилдирет. Кызуу талкууга түшкөн сыйлоо аземине болгону 7 гана баатыр эне катышкан. Бул үчүн акча каражатын кала казынасынан ажыратууга да негиз болгон эмес дешет. Акча бөлүп бериңиз деп суранып кирген жокмун. Себеби 7 аял болгондуктан мен аймактык башкаруулардын аялдары айтты, биз өзүбүз эле салып коюп 7 киши экен деген сөздөн улам мен эми бир жолук үчүн ошол 7 кишиге акча бөлүп бериңиз деп мен как кызматкер катары мэрге кирген эмесмин. Ал киши билбейт, буга чейин бөлүп келген. Келген баатыр энелердин бирөөсү 200 сом акча чогултулгандыгын айткан. Ал Тайгараев аймактык башкаруусунан болгон. Бул жагдай боюнча баатыр эненин жолдошунан көмөк иретинде акча алынгандыгын уюштуруучулардын айрымдары моюндайт. Кечеги 200 сом мен бергенмин, 200 сом жолук берди деген аял ошол эң жашы болгон, бирок анын 8 баласы болгон. Тайгараев аймактык башкармаларына карайт эле. Анын күйөөсү райондо 36-чы лицейде директор болуп иштейт. Биздин аялдык кеңештер келбей калгандыгына байланыштуу мен спонсор болбойсуңбу? Эң жаш эми аялдын маткерейине болуп атат десем, болуптур аке деп сразу 200 сом берген. А гүлдү шаардын Зеленкосунан алып келип, роза гүлүн бирден берген. Мэрияда 200 сомдон топтоту деген ал жалган. Учурда Жалал-Абад шаарында жалпы 27 эне даңкы жана 204 баатыр эне наамдарын алышкан көп балалуу энелер бар. Аларга шаардык бийлик жыл сайын атайын каражатын бөлүп, иш-чараларды уюштуруп келет. Ызы-чуу жараткан сыйлоону болсо, мэриянын мерчемделген эмес иш-чарасы деп эсептешет. Рамис Каимов, Эркин Салиев, 7 канал. 7 канал улуу ата мекендик согушта эли жерди коргогон ардагерлер тууралуу маалыматтарды берүүнү улантат. Бул жолку каармандарыбыз Араван районунун ардактуу атуулдары. Алар Абдуганы Калмуратов, Абдуляжан Исмайлов, Базарбай Халматов согуш талаасына аттанганда болгондо 19 жаштын тегерегинде болушкан. Ошол жылы өздөрү толук эржетелек каармандарыбыз душмандардын мизин кайтарууга жан өрөгөнү азыр дагы көз алдыларына тартылат. Алдыда кандуу согуш аянты улуу ата мекендик согуштун ардагерлеринин көз карашы менен баяндалат.
Абдилажан Исмайлов Ош облусунун Араван районунда 1926 жылы туулган. 1944 жылы согуш талаасына аттанып, 1950 жылы келген. Катардагы жокер, милдетин Грузия, Ленинград шаарларында чек араларында кызмат өтөгөн. Учурда 94 жашта, бир катар төш белгилер жана сыйлыктардын ээси. Kızmaklarga saldı, zanıma sakıldırdı. Ayna kılıp 2 yıl ısrarın girartı tazala okuduk. Taza mop ketken de, yarı harap mop ketken de yerlerde. Körü bulmaydı. Hiç imarat tek yok, tek kizop koygan. Абдуганы Калмуратов Араван районунун Чегават айылында 1925 жылы туулган. 1943 жылы Кан майданга аттанган. Москва, Белоруссия, Ленинград шаарларында кызмат өтөгөн. Учурда ардагер 95 жашта. 1943 yıl bo'lganman. Uydan şehirden ketganman. Nega soğuşga olib ketdi. Soğuşda yilni oxirida nima dekabrning oxirlarida so'g'ishga olib kirdi. Hali quvib ketayotganimizda nima menga askolka tushib ranni bo'lib o'sha yerda qolib qoldim. Базарбай Холматов Ош облусунун Араван районунда 1923 жылы туулган. 1943 жылы 17 жаш курагында душмандардын мейзин кайтаруу үчүн согуш талаасына аттанган. Саратов, Свердловский шаарларында катардагы жокер милдетин аткарган. Учурда ардагер 97 жашта. Uruşta 43 günde 3. günü ranı oldum. Peki otobüske palajım var mı ben otobüsenge dedim. 43. günü ayağımdan bir yerden, manerden, battan. Yengil sınarya çıkarmaydı askolka. Aşağında 2 ayağımda oyamattı. Kesip. Bitti bärde olga, bitti battan olga. Olunca yerge çıkardı. Ya tepamızga düşse öldüredi. 15-20 жашында согушка аттанган балдар азыр 90-100 жаштын чайын ичүүдө. 9 май майрамы жакындаган сайын кандуу күндү көз алдыларынан өткөрүшөт. Бейпил жашоону тартуу кылган ардагер чоң аталарыбыздын саны азаюуда. Айылдагы жалгыз ардагер тууралуу кийинки материалда сөз болсун. 17 жашында согуш майданында жаштыгын аябай, фашист баскынчылары менен тең ата саллашып, өз айылына аман келген Сейдакмат ата учурда 95 жашта. Ал 100гө жакын айылдашы менен согушта катышып, алардын ичинен саналуулары гана аман кайткан. Сейдакмат ата Бөжөй айылында жалгыз согуш ардагери. Кынчылык болотта, урушта бирине-бири карабайт, бирине-бири өлгөн элем. 40 урушта кирип, небизди кубалап, барып, кайта келип, кеткенде анан иран болдум. Куда берди. 46'da nevrem var. 73'te çevrem var. Kuda şulardan kölagası da jüremi kuda. Kudaga ben kallasım. Şulardan damımene. Согуш майданында бир канча душмандардын мизин кайтарган. Согуш эч кимди аяган жок деп билдирет ардагер. Денесинен 2 рет жараталган Сейдакмат Таштемиров жеңишти Польшада тоскон. Андан соң мекенине кайткан. Мекенге көп тармакта эмгек өтөгөн. Бүгүнкү күндө ардагер кадырлуу жашап, элге журтка тынчтык тилеп бата берип турган чагы. Biz gördük. İkinci yaşlarlar görmedin. Biz gördük. Karatırgadı gördük. Kıyınçılıkta görmedin. İkinci uruş bolmadın. Улуу ата мекендик согушта облустун 15 миңге жакын эл азаматы катуу кармашта курман болушкан. Алардын ичинен айрымдары мекенине кайткан эмес. Елди жерди мамлекетти коргош үчүн 20.766 жокер аттанып кеткен. Анан 14.213'ü kaza bolup Rusya'nın kaysı rayonunda, kaysı selsevitте, kaysı mazarga koyulgan. Biz çoğun kitap çıkarganbız. Bu kitap elin oğuzundan emez arxivlerden alıp, Leningrad'dagi arxivden, Moskvadagi военный arxivlerden alıp çıkarganbız. Азатбек Курбанбеков, 7 канал, Баткен. Бала бакчадагы балдар согушта курман болгондорду эскеришти. Жалал-Абад шаарынын Эркиндик аянтында эскерүү иш-чарасы өткөрүлдү. Буга шаардык билим берүү бөлүмү, мугалимдер, окуучулар катышты. Кандуу согушта курман болгондорду эскергендердин катарында Симба бала бакчасы да бар.
Жалал-Абад шаарындагы эркиндик аянтында согуш ардагерлерин эскерүү иш-чарасы өткөрүлдү. Мында шаардык билим берүү бөлүмү, мектеп жетекчилер, окуучулар эскерүү иш-чарасына катышты. Жерин коргоп, душмандарга каршы туруп, эли үчүн согуш таласында жан берген аталарга гүлдөр коюлду. Келечекте биздин муун бул улуу ата мекен согуштун же болбосо экинчи дүниөлүк согуштун апаатын унутпаш керек. Буну ар дайым биз эскеришибиз керек. Келе жаткан муундарга биз бул согуштун кандайлыгын жеткирип берүү биздин милдетибиз деп ойлоймун. Что такое День Победы? Это песни на струнке, это речи, беседы, это дедушкина. Ата-бабалардын эрдиктерин эскерүүгө жаш бөөктөр да катышты. Жаштайынан басып өткөн тарыхты билип, чыныгы баатырларды эстен чыгаруу максатталган. Симба балдар бакчасы жыл сайын мындай саамалыкта өз активдүүлүгүн байкатып жүрөт. Биздин садик ачылганыбыздан 6 жыл болду. 6 жыл болсо ошондон бери эле алып чыгып келатабыз биздин садиктин балдарынчы. Алып чыкканыбыздын себеби буларды жаш мундарды жашынан тарбиялоо максат. Канчалык жашынан булардын аң сезимин өстүрүү, жылдан жылга кандай өзгөрүштөр бар. Жаш бала кайсын эмнени көрсө, эмнени укса, ошону эстеп калат. Ошон үчүн жашынан буларды тарбияласак, кийин жакшы балдарды тарбиялагандай болуп эсептелет. Быйыл Жалал-Абад шаарында болгону 4 ардагер гана калган. Жыл сайын экинчи дүйнөлүк согуштун баатырлары арабыздан суюлуп баратат. Мындан улам аларды келечек муундар тарых беттеринен гана окуп калышат. Айбек Исабеков, Шерзат Эгембердиев, 7 канал. Жалал-Абад шаарынын мэриясы ардагерлерден кабар алды. Аны менен катар өлкө башчынын куттуктоосун жана акчалай белегин тапшырышты. Андан тышкары согуш ардагерлери үчүн жергиликтүү бюджеттен бөлүнгөн акчалай сыйлыктарын, майрамдык белектерин тапшырды. Шаар мэри Мураталы Тагаев улуу ата мекендик согуштун катышуучуларын, ооруктун эмгекчилеринин эрдигине токтолуп, улуу жеңиш үчүн ыраазычылык билдирди. Вас лично президент нашей страны Жээнбек Сооронбай Шарипович вас поздравляет. Спасибо большое. Передал поздравления вам. Лично он сам вас поздравляет. Поэтому вас еще раз с праздничком. Бишкекте 9 майда өлбөс полк жүрүшү катышкан өлкө башчыны видео жана сүрөткө тартууга, дрон колдонууга тыюу салынды. Дрон колдонулса, алар атып түшүрүлөт. Бишкек шаардык кеңешинин басма сөз кызматы кабарлашкандай, президенттик аппарат мамлекеттик мекемелердин маалымат кызматтарынан кайрылып, жүрүш учурундагы эрежелер тууралуу массалык маалымат каражаттары өкүлдөрүнүн арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүүнү тапшырган. Президенттин басма сөз кызматы материалдарды кийин өзү таратарын билдирген. Жээнбеков иш-чарага катышып кеткенден кийин видео жана сүрөткө тартууну улантса болот. Бишкек шаардык кеңешинин басма сөз кызматы дрондорду да колдонууга тыюу салынганын, болбосо алар атып түшүрүлөрүн кошумчалады. Жалал-Абад шаарындагы билимкана мектеби сабак өтүүнүн заманбап талабына ылайыктуу ыкмасын тандап алган. Буга ата-энелер да макул келет. Ушул тапта окуучулар ар тараптан түшүнүгүн жогорулатууга мүмкүнчүлүктөрү кеңири. Билимкана мектебинин 4 классынын окуучулары ата-энелерге концерттик программа тартуулашты. Мында ар улуттун образын жаратышкан жеткинчектер көпчүлүктү таң калтырды. Бул окуучулар үчүн кыйын болгон жок. Анткени билимкана мектебинде кыргыз, орус, англис, түрк, кытай тилдеринде сабак берилет. Билимкана мектебинин окуучуларга билим берүүсү, сапаты ата-энелерди канааттандырат. Ал эми майрамдык иш-чараларды дагы өзгөчө кызыктуу өткөрөт деп белгилешет. Ана бүт сабактары жакшы. Кружоктору бар, учмал, тамак, маршрутка менен апарып алып келет, жагат. Биз разыбызда бул билимканага жакшы. Билимкана мектебинин 4 классында 6 улуттун балдары билим алышат. Концерттик программаны улуттар арасында достук бекемдейт дешет уюштуруучулар. Бүгүнкү иш-чараны көрдүк. Эгер байкаган болсоңуздар, ар бир мамлекеттин өзүнүн флагы илинип, ар бир мамлекеттин өзүнүн флагын түбүндө ошол мамлекеттин представительдери балдарым отурду да, менин окуучуларымчы. Ошон үчүн ушундай глобальный теманы алып, азыр балдар дагы өзү түшүнүп калышты. Балдарга эң кызыктуу болгону, биз ушул темага даярданып атканда, балдар бири-биринин культурасын билип баштады да, ужечи мисалы үчүн
үчүн каада салттарын, кайсыл майрамдар бар, кандай тамактарды жешет, ошолорду билип буларга кызыктуу болуп. Билимкана мектеби жеке менчик Жалал Абад шаарында ачылганына 2 жылдын жүзү болсо дагы бир топ жетишкендиктерди багындырган. Мындан ары билимдүү жаштарды тарбиялай берүүнү күчөтө берери максатталган. Айбек Исабеков, Шырзат Эгембердиев, 7-канал. Кабар маалымат программасын жыйынтыктап жатып, эгер сиздер күбө болгон кызыктуу окуялар же мыйзамсыз көрүнүштөрдү тасмага тартып алган болсоңуз, экрандагы WhatsApp номуруна жиберсеңиздер болот. Биз кызыктуу окуяларды тез арада эфирге чагылдырып берүүгө аракеттерди көрөбүз. Бизди YouTube каналынан жана социалдык барактардан 7-канал деп таап катталсаңыздар болот. Түз эфирде мен сиздер менен Ыкбал Аданова болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.